Кыргызстанда казинолорду, кумарканаларды таптакыр жаап салыш керек деп бир канча нааразычылык акциялары өттү. Бирок кээ бир уюмдар болсо, дал ушул казинолор, дал ушул кумарканалар өлкөнүн бюджетине миллиондогон акчаларды түшүрүп атканын айтышат. Кумарканаларды, казинолорду жаап салыш керекпи же ал өлкөнүн бюджетине түшүргөн акчасы үчүн аны калтырыш керекпи? Ушул тууралуу сүйлөшөбүз, саламатсыздарбы? Чындыгында казино бул көңүл ачуубу же сазга тарткан нерсеби деген талкууну биз социалдык тармактарга дагы койгонбуз. Ошондуктан биздин алыс жактагы мекендештерибиз дагы бул талкууга катыша алышат. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды бүгүнкү биздин меймандарыбызга берсеңиз болот. Эгер сиз Twitterде, Facebookта же кандайдыр бир башка Мой мир сыяктуу социалдык тармакта отурсаңыз. Бүйөбаламдын эниси ушу Бишкекте казинодо иштечи. Ало деген, Умаралиев Ало деген. Ал семьясы менен ажырашты. Үйү эмеге кетти. Шайтан аны азгырып, андан кийин өзү шал оору болуп, канча ай төшөктө жатып, муну эмеде өтүп кетти да. Биз эми бир жыл мурун ушу казинолорду биздин өзүбүздүн кайрылууда шаардын четине башка жакка көчүрүү калган жана компьютерлик оюндардын баарын, конторлордун баарын жабуу деп эметкенбиз. Бир жылдын ичинде биздин кичине көз карашыбыз өзгөрдү. Азыр биз шаардын четине Токмокко, Нарынга, Таласка, Баткенге чыгарып сал десе, аякта эле биздин жарандар бар да. Анан биз кээ бирде айтышат, ошол жер инфраструктура оңой. Ой, ал оңолгончо элдер эмне болот? Анан азыр биздин кайрылуубуз таптакыр эле ушул кумар оюндарын жабуу. Мен өзүм элге чыгып калдым. Далай мына жабып ачат дегендерден мен ага каршымын. Эмне үчүн? Себеби биз деген андан кийин жапкандан кийин эмне болот? Бул подполье кирип кетеби? Жашын калабы, же эмне болуп кетеби? Биз ушунда ойлонушубуз керек. Биз ассоциациянын бирден бир максатыбыз эмнеде болуп атат? Биринчи бүт баарын ачыкка чыгаруу, закондоштуруу, налог төлөсүн, бүт баарын эметсин. Азыркы мына Рыскулова эжебиз айтып атканыбыз бул казино менен игровой автоматтардын, клубтардын айырмасын билбегенсиздиктен болуп атат. Айгүл эже, саламатсызбы? Сиз мына Таластан Азаттыктын кеңсесине келдиңиз. Казинолорду таптакыр жабыш керек деп атасыз. Нааразычылык акциялары чыкса, биз дагы кошулуп чыгабыз деп атасыз. Эмне үчүн жабыш керек? Мен эми өзүм үчүн эле чуркап жүргөн жерим жок. Ошол азыркы эгерде ушул биздин атка минелерибиз кызыкса, ошондо жалпы эле мектептен чыккан балдардын ошол жерде ойноп жүргөнүн көрөсүн. Мына бул балдарды гипноздоп ушундай оюндарга тартып алышып, элдин чөнтөгүн кадимкидей соруп атышат. Мына ушул адамдар ким экен дегенди сураганыбызда, ушул адамдар жогорку бийликте отурган, даже депутаттар ошол немелерди, кумар оюндарын ачып коюшуптур. Мисалы үчүн ошол өзүнүн бийлигине тойбой, ошол тапкан байлыгына тойбой, жада калса ошол депутаттык мандатына тойбой, ушул элдердин чөнтөгүнө кол салып, балдардын башын айландырып, жаш балдардын, же болбосо эрки бош адамдардын үй бүлөсү бузулганга чейин апаргандарын көрүп, кантип ошол акчаны жеп отурганына там бересиң. Мисалы үчүн ошо азарт оюндарына кире турган болсоң, бүт жагына камералар коюлган. Ошол камераларда тартылып турат. Ошол жерде энелер, аталар, балдар, аялдары чаң салып атат. Ошону көрүп туруп, мен кирип көрдүм да. Мен ошол кызыктым да, эмне үчүн ушул балдардын бардыгы масса ушул жака тартылып атканына таң калдым. Демек сиздин жакыныңыздан бирөө ушул казиного кирип кетти же? Иним кирип кетти да. Ошол инимдин тагдыры талкаланып калбаш үчүн мен ошол бар бутум жеткен жерге чуркайын деп чечтим да. Студияда конокто Сейтим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бар. Саламатсызбы? Бүбүсара эже, айтсаңыз, ушул сиз көптөгөн митингдерди өткөрүп жатасыздар, талаптарды коюп атасыздар, ушул жыйынтык чыгып атабы? Эми бир жылга жакындап калды. Биздин борборлорго жабырлануучулардын үй бүлөсүнөн кайрылып атышат да. Мына Айгүл сиңдимдин сөзүнө улап айтып кетким келет. Мына биз түштүктөн ата-энелер кайрылган эле бизге да. Ошол жака барып, ошол казинолорго кирип талкалап,
ушунчалык эмоциясын кармай албай, ата-энелер өздөрү талкалап ата-энелер өздөрү кирип туруп ошол жерге, анан кийин мына мени милиция алып кеткиле деп туруп, ошонун СБС эчтеке кылбаптыр, эмне үчүн да түшүнүп атат күнөөлүү экенин. Мына андан көрө мен баламдан ажырагандан көрө мына мени түрмөгө салгыла деп ошентип ызы-чуу кылыптыр. Ошондой көйгөй менен мына жакында эле бизге кайрылды да. Соткада жок. Макул. Бирок казинолор жөнүн үйдө отурган баланын колунан жетелеп барып казиного алып кирбейт да. Эми мындай айтканда үйдө отуруп жөнөкөй отурган кишини деле жетелеп барып туруп жанагындай нашаны чектирип сайындырбайт. Аракты доозуна куйбайт. Аларга жардам берүүчү бир психологиялык бир борборлор мен ошону айтып атам. Жок. Бизге кайрылып атышат да. Бизде, конечно, общий механизм жабырланга бергенге да. Соцсум деген уюм бар. Алар көбүнчө эле үй бүлөгө жардам берет да. Өзүнө жардам бергендер, наркомандарга, алкоголиктерге бар да. Буларга специалисттер жок. Ошон үчүн биз мына 1 жылдан өтүп кетти. Муну жапсын деген мындай суроо менен чыгып атабыз. Мен сиздин позицияңызды түшүндүм. Бакыт мырза, сиз дагы мына бир канча интервьюларыңызды окусам, казинолор жабыш керек деп атасыз сиз дагычы. Кыскача айтсаңыз, ушул эмне үчүн жабыш керек? Бул казинолор, игровой автоматтар, оюн автоматтар, казинолор бул жаш муундарга аябай терс таасирин тийгизет да. Мисалы жана бул жерде сөз болуп атат. Эмне жана сен айтып кетпедиң жана. Бул үйүнө жетелеп барып киргизип атабы депчи, ошо оюнга деп. Анткени азыр шаарда карасаңар Бишкекте көчөлөрдүн ар бир остановка сайын, ар бир остановкада жолдун оң жагы, сол жагы бүт жаркырап түн ичинде кыдырсаңар, көрөсүңөр. Бишкек бул Лас-Вегастай болуп калган да Бишкек. Ошол эле учурда мынакей сиздер былтыр эсептеп чыгыптырсыздар, оюн автоматтарынан эле бюджетке 56 миллиондон ашык сом түшүптүр да. Анан бул ушунча акчаны жаап коюш туурабы? Бул 56, менимче ал андан көп болуш керек. 500-600 миллион. Жок, мисалы игровой автоматтар боюнча эң акыркы маалымат боюнча налогы берген боюнча 85 миллион экен жылына. 2010 жыл түшүптүр. Казинолор боюнча 410 миллион сом экен. Жылына. Анан 495-500 миллион сомго чейин жылына казино игровой бүт желиси берет экен акча. Эми бул акча мисалы биздин бюджетте 92 миллиард. Бул жерде көп мындай таасир тийгизбейт, эми бул жыргатпайт. Мисалы ошол зыяны, ошол мисалы алган акча, анын зыяны көп болот атпайбы казинонун? Ал эми ушул акчага эле биз обязательно Кыргызстан жыргатабыз деп бул туура эмес. Азаттыктын радио жана теле берүүлөрүн Азаттык Чекит KG сайтынан табасыз. Сайтыбыздын орусча барагын окугуңуз келсе, Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Ал эми чөнтөк телефонун окуйм десеңиз, Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Азаттык Чекит KG. Аалам жаңылыктары алаканыңызда. Алгачкы казинолор Францияда T1300-жылдары эле пайда болгон. Ал учурда казино деп кумар оюндарын ойноочу жайкы үйлөр айтылчу. Башында казинолордо жалаң эле айымдар ойношкон. Биринчи мыйзамдуу казино 1765-жылы Швейцарияда ачылган. Кумар оюндарынын борбору аталган Лас-Вегас шаарына жыл сайын дүйнө жүзүнөн 40 миллиондон ашык оюнчулар келип турат. Казинолордо жана деги эле кумар ойноочу жайларда терезе жана саат болбойт. Жеринде сөзсүз килем төшөлөт, себеби ары бери басканда таканын үнү угулуп оюнчулар алаксыбаш керек. Ичинин баары жаркылдап байлыктын, алтындын белгисин көрсөтүп турат. Адамдын көзү чарчабаш үчүн үстөлдөрдүн өңү жашыл, көк жана боз түстө болот. Убактысы менен кардарларга кычкылтек кошулган суу берип турушат. Ал уктатпай сергектик тартуулап турат. Дилерлердин кийимдеринде чөнтөк болбойт жана алар ар бир 2 саат сайын алмашып турушат. Алмашканда колдорун жайып көрсөткөн атайын белгилери бар. Утулуп бараткан оюнчуга спирт ичимдиктерин тартуулап, бекер фишкаларды сунушташып, айтор көңүлүн жайгарганга аракет кылышат. Өнүккөн өлкөлөр кумар оюндарын ойноого атайын шаарларды бөлүп коюшкан. Мисалы, Кошмо Штаттарда кумар ойноочу жайлар бир гана Невада штатында. Бул Лас-Вегас, Рино жана Карсан-Сити шаарлары. Венесуэлада бул Маргарита аралы. Орусияда 2009-жылы кумар ойноочу жайларды жаап, азыркы убакта Азов аймагын кумар борборуна айлантышууда. Грузия өлкөсү 2006-жылы казино жана оюн автоматтарынан бюджетке 10 миллиондон ашык акча түшүрүшкөн. Кийинчерээк мыйзамды өзгөртүшүп, Тбилисиде ачылган кумар ойноочу жайлардын салыктарын көтөрүп, ал эми айылдагылардыкын азайтышкан. Азыркы убакта Грузияда 67 гана кумар ойноочу жайлар бар. Кошуна Казакстанда 2007-жылы бардык казинолор жабылып, Акмола облусунда гана ачылууга уруксат берилген. Тажикстанда жана Өзбекстанда кумар оюндарына таптакыр